Атактуу адамдардын тегерегинде ар кандай сөздөр жүрөт экен. Кийинки убактарда интернет тармагында болобу, же сүйлөшүп калгандарда болобу? Жакын арада ушинтип Самара күйөөсүн таштаганы жатат деген сөздөр интернет тармагында кичине да болсо чыга калып жатат. Биздин оюбузча Самаранын душмандары чыгарып жаткансыз окшойт. Анткени мына ийгиликтерге жетип, Москвадан концерт коюп атат. Анан ушул үчүн биз Каримованын үй-бүлөсүнө бекем болушуна тилектешпиз. Биз андай сөздөргө кошулбайбыз. Маалымат булагы аргумент KG. Кыргызга көптөгөн түрктарды менен Чыпалак Баатыр деп таанылган Зарылбек Аликенов алгач өзүн коомчулукка 21-кылымдын кожомкулумун деп тааныштырган. Ал кадимки эле жумуртканы катарынан 3 жолу бүкүлү жутуп, Кирана Чыпалагы менен көтөргөн сыяктуу көптөгөн түрктарды менен кыргыз элине таанылган. Эми ал өзүн Чыпалак Баатыр эмес, күчмөн деп атап, шоу дүйнөсүнө сүңгүп кире тургандыгын айтып, мындай жакшы кабарын Назар Ньюска билдирди. Зарылбек мырза, кыргыз элине кандай кабарыңыз бар? Менин кыргыз элине кабарым толтура. Мындан ары өзүмдү күчмөн деп атадым. Азыр шоу бизнеске кадам таштап жаңы ыр жаздырдым. Ырдын мазмуну кандай? Өзүм жөнүндө сөзү жана ободу Мыктыбек Ашырбай уулунуку. Мыктыбек менин жаңы продюсерим, күчтүү уюштургуч, 3 тилде эркин сүйлөйт, негизи эле кыйын жигит. Ырдын аталышы бул жашоо өмүр бир келет деген ыр. Сөздүн текстинде интернет комментке жазылган сөздөргө көңүл бурбайм деген саптар бар экен. Сизге карата жазылган комментарийлерди окуп көргөнсүзбү? Оба, бир күн эле интернетке кирип коеюнчу деп кирип мага жазылган комментарийлерди окусам эле ушунчалык жаман сөздөр жүрөт. Өзүмдү өзүм асып салгым келди, өлгүм келди. Кийин кой, өлбөй эле коеюнчу деп өлгөн жокмун. Азыр андан комментарийлерге көңүл бурбайм. Ырчылыкка эмне максат менен кадам таштадыңыз? Билбейм, өзүм дагы түшүнбөй турам, өзгөргүм келди. Өткөн жылы Гүлзат Мамытбек дагы чакырган. Социалдык тармактарда сизди Гүлзат Мамытбекке үйлөнөт деген сөз тарап кетти эле. Жок, менин сүрөтүмдү өпкүлөгөн видеону көрүп алып таң калдым. Жеке жашооңуз кандай? Жеке жашоом жакшы, Кудай буйрса баары жайында. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.